Төрөкканова Нурила, мен Кара Суунун тургунумун. Улуу урматтуу президент, мен сизге көп жолу кайрылып келгем. Камчыбек Ташиевич, мен сиздерге кайрыламын. Ушуну акыйкаттуу чечип бериңиздер. Эч мындай Кыргызстанда катталган эмес, мындай эмчектеги баланы алып коюу деген. Бул кандай эме, кандай нерсе болуп атат? Бул акыйкатсыздык болуп атат. Президент Садыр Жапаров Нуркожоевич, улуу урматтуу Камчыбек Ташиевич, мен сиздерге кайрыламын. Көп жолу кайрылдым, бирок эч кандай неме кароо жок. Мен эч карабай келет, кайдыгер карап келесиздер. Менин мына 9 айлык баламды, эмчектеги баламды уюм тартып алып, биринчи аялына берип коюп атат да. Мен онун 3-чү аялымын да. Эмчектеги баланы ким эле берип койгон, ушундай мындай акыйкатсыз жок болуп атат. Прокуратуралардан кароо жок, соттон кароо жок. Ошо соттор баары сатылып атат. Прокуратурада, соттагы эч кимиси карабай атат. Соцзащита дагы баары жок, ушундай кылып атат, сатып атат. Буларчы күнөөсү жок наристени, эмчектеги баланы энеден ажыратып атат. Ушундай даражага апарып атышат. Мен күйүтмө чыдай албай атам. Балам кичинекей, азыр 1 жашка чыгып атат баламчы. Ушу баламды мен өзүмөн алып коюшту, тартып алып коюшту. Бул акыйкатсыздыкты ким чечип берет? Президент, сиз өзүңүз карабасаңыз ким карайт бул нерсени? Бул өтө мындай, бул тарыхта болбогон нерсе. Мен соцзащита мат-одиночка болгон үчүн мен 4 балам бар эле биринчи турмушумданчы. Ошодон соцзащитадан мен акча алган элем, жана пособие чыгарыпчы. Анан ошодон эле бунун караган немеси шарты туура келбейт деп атат. Шартым ичиме баткан балам сыртыма кантип батпай койт? Мен 4 баламды өзүм карап атам, 4 баламдычы. Эмне себептен менин баламды, колумдагы эмчектеги баламды алып коет? Мен күйүтүмө чыдай албай атам. Мен эмнени негиз кылып алып коюп атышат? Сенин шартың жок экен деп, анан алып кеткенде мени уруп согуп алып кетип атат. Мага күч колдонуп алып кетип атат. Ошону сотко көрсөтүп, далилдеп, күбөлөрдү апарып турсам дагы сот атасына деп чечип коюп атат. Атасы карабайт, базарда жүрөт атасычы. Мына биринчи аялына берип коюп атат. Ол биринчи аял болсо нервный башынан ооруйт, психический ооруйт. Эң ушул немеси өкүнөрлүк жери ушул психический ооруган адамга менин баламды берип коюп атат. Мен өзүм тирик турсам, эмне себептен берип коюп атат? Мен өзүм тирикмин, мен өлгөн жокмун. Мен ар бир балам үчүн жанымды да беришке даярмын. Менин баламды берсин, кайтарып берсин. Мен сот ушундай эки жүздүүлүк кылды, ушундай сатып кетти, бар жогун сатып алды. Улуу урматтуу президент Садыр Жапаров, мен сизге көп жолу кайрылып келемин. Ошол сиздин экинчи аял болсоңуз, сиздердин ЗАГСыңыздар жок да? ЗАГСым жок. Мен өзүм больницага жатып, өзүм чыкканмын, мат-одиночка болуп алганмын менчи. Жазып берип койгон эмессизби? Мен эчтеке жазып берген эмесмин. Олар мени отказ кыласың баладан деп эле. Мен өзүмдүн баламды өзүмө ыра көрбөй, мени эме кылып атат, мени чужой кылып атат. Баламды 3 жолу урдап качып атат. Биринчи жолу роддомдон чыкканда урдап качып атат. Ондон кийин сентябрдын 21-inde урдап качып атат. Кийин марттын 26-сында 9 айлыгында урдап качып атат. Урдап качпаймын, баласына тийбеймин, энесине тийбейм деп жазып берип коюп өзү урдап качып атат. Мен сот ишин кыскартып берген болчумун. Бирок ошого да карабай, балам колуман жулуп алып качып кетип атат. Эмне себептен прокуратуралар, соттор карабай атат? Ушундай акыйкатсыздык жок болуп атат. Акыйкат чечип бериңизди суранам мен сизден. Китепте дагы жазылган, бар жогунда жазылган 18 жашка чейин эне балада калыш керек деп, эмчектеги баланы эч ким тартып алганга укугу жок эле. Эмне себептен ушундай акыйкатсыздык кылды? Судья ушундай акыйкатсыздык чечип койду. Маматов, Куштар, ушуну жазалап бериңишиңизди суранам мен. Иштен алыңыз, бул адам кетсин иштен. Анан соцзащита, Закиров, Сапарали, ушул дагы иштен кетсин. Эмне себептен баланын укугун коройбуз, эненин укугун коргойбуз деп туруп, эмчектеги баланы башка бирөөгө берип коюп атат. Мен тирүү турганда. Кечиресиң, ушул суроону бергениме мындай. Сизди айтып атышпады, ошо күйөөңүз айтып чыккан болчу интернеттен. Ал бала төрөп берген үчүн акча сунуштагам, аны алган деп.
Жоқ, Құдай сақтасын, Құдая тоба қылдым. 1 сом ақша алған емеспін, үстімде Құдай тұрады. Мені отказ қыласың деп, мына жерде аудиозапистері бар, апасынан отказ қыласың, баладан отказ қыл дейді. Мен қантип отказ қыламын, 4 балам бербеген, 1 балам беріп қоя өлем. Бербеймін дағы, өлсен дағы отказ қылы, ондай болған емес. Екінші аял деп еле алған мені, алып, эми мынайтип соттордун барын сатып алып, о жадағаса мынау немелерди ем сатып алып атат. Больницадағы врачтарды сатып алып атат. Айчүрөк деген неме мынау кризисный борборго кайрылганмын мен. Дарикан деген эже бар экен. Ошол Дарикан деген эже мен балаңды эмчектеги бала болсо эч алганга укугу жок. Бала 100% сеники болот. Сен алышың керек баланы деп туруп, кризисный борбордогу аял кайра мени сатып, өзү ушулар менен кошо интернетке чыгып атат. Меничи үй бересиң деп айткан депчи, менен эч кандай антип айткан эмесмин. Ушул чоң адам мына 70ке чыктым, 1 путум көрдө, 1 путум ушул жакта деп алып, мага ишен кызым балаң сеники болот деп алып, мени алдап алып туруп, баламы алып бербей, кайра наоборот ошолор жакта чыгып сүйлөп атат. Акчасын жеп алган үчүн ошону чыгып сүйлөп атат да бул аял. Ушундай адамдар иштеп атса, биздин укугубуз тебеленип атат. Акыйкат чыкпай атат. Бул өзүнүн баласын караган эмес, каякта менин балдарымы карайт эле. Эмнеге талашып атат анан? Ошо неме аялы төрөбөйт экен, ошон мен баламы алып алыш керек экен. Булар али баскынчыдай эле бастырып эле алып атпайбы? Мындай неме болсо баягы мал болсо, мына мен мал меле деп эле алып алышат го, ошондой баскынчыларга окшоп эле алып атпайбы? Бул бала болуп атпайбы? Күнөөсү жок, наристе болуп атпайбы? Энчектеги эне сүтүнөн сүтү кетелек наристе болуп атпайбы балам?